Ушул жылдын 20 сентябрь күнү Талаш шаарынын тургуну Рахат Айталиеванын үйүнөн өрт чыгып, ичиндеги эмеректери, айнек эшиктеринин баардыгы күйүп, жараксыз болуп калган. Бирок Рахат Айталиева убагында үйүн мамлекеттик камсыздандыруу уюму аркылуу камсыздандырган. Бул жагдайда бүгүн камсыздандыруу уюму өрттөнүп кеткен үйдү кайра калууна келтирүү үчүн 298 000 сомдук сертификат тапшырды. 2022 жылдын 20 август күнү үйүмөн өрт кырсыгы катталып, үйүмдүн бардык буюмдары, холодильник, телевизор, кийим-кече баары өрттөнүп кеткен. Талас мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун негизинде 2-группада Орукчан эжем Айталиева Рахаттын аты жөнү камсыздандырылган үйүмдү толугу менен кайра бир айдын ичинде 300 000 жакын акча менен камсыздап жатышат. Буга чейин ошол үйүмдү ремонт кылайын десем акча жок болуп жаткан, энди 300 сомго буюрса жакшы ремонт кылам. Талас облусу боюнча 46 168 турак жай бар. Бүгүнкү күнгө чейин 2810 турак жай камсыздандырылган. 2021 жылдын жыйынтыгы менен облус боюнча 22 кырсык катталып, зыян тарткан жарандарга 388 728 сом төлөнүп берилген. Ал эми 2022 жылдын 9 ай аралыгында 19 кырсык катталып, 2 71 791 сом акча каражаты төлөнүп берилген. Бүгүн Талаш шаарынын тургуну, 2-группадагы майыптыгы бар, Талаш шаарынын тургуну Айталиева Рахатка биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан 298 366 сом төлөнүп берилди. Себеби баягы кырсык айттырбай келет, кырсык кашкабактын ортосунда дейт. Бул жараныбызды биз мамлекеттик камсыздандыруу уюму бекер тамын камсыздаганбыз. 20 августта үйүнөн өрт чыгып, бир айдын ичинде керектүү документтер топтолуп, мына бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр, сертификатты тапшырып жатабыз. Ар бир жаран кырсыктын алдын алуу үчүн турак жайын камсыздандыруу керек. Айыл жергесинде камсыздандыруу 1 жылга 600 сом, шаар жеринде 1200 сомду түзөт. Ал эми калктын аярлуу катмары үчүн жеңилдиктер каралган. Учурдан пайдаланып Талаш шаарынын, ошондой эле Талас облусунун тургундарын турак жайларын өз убагында мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан өткөрүп коюңуздарды суранабыз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда атайын биздин жарандарды ойлоп, ошолорго жардам берүү максатында социалдык пакеттер каралган. Мисалы, майыптыгы бар 1-2 топтогу жарандарыбыз биздин мамлекеттик камсыздандыруудан үйлөрүн бекер өткүзүшөт. Ал эми 3 топтогу майыптарыбыз болсо, баягы белгиленген сумманын 50%-не тамдарын камсыздап коюшса болот. Кырсык кашкабактын ортосунда демекчи, турак жайды камсыздандыруу милдеттүү болсо, социалдык объектилерди камсыздандыруу ыктыярдуу, андыктан камсыздандыруу учурда маанилүү. Гүлира Нурболотова, Байжан Мирбеков, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары.